Мыйзамдуулук үчүн күрөшпөй, тескерисинче кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, соода түйүндөрүндө иштеген ыктыярчылардан акча алып турган бул формачан Эргул өткөн жылдын соңунда кылтыкка түшкөн. Талас облусунун Ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматында иштеген милициянын сержантынын бул кылган иши боюнча учурда ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Сыртынан форма кийип билинбей, бирок коррупционерлер уюшкан кылмышкерлер менен коюн колтук алышып, жеке кызыкчылыгын көздөп жүргөн Ички иштер министрлигиндеги 26 кызматкер бир ай мурда аныкталса, анын 14-ü кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетилди. Алардын арасында аймактык башкармалыктарда иштегендер, ошону менен катар башкы кеңседе отургандар да бар. Ички иштер министрлиги ушул иш-чара колу таза эмес, коррупцияга малынган, ошондой эле жанакы кылмыштуу дүйнө менен байланышы бар кызматкерлердин тазалануу иштерин улантууда, учурда жерлерде текшерүү иштери жүрүп, ошондой ошол аралашкан кызматкерлер болот. Кызматкерлер ички иштер органдарынан бират эле айдалып атат. Ички иштер органдарынын бардык башкармалык бөлүмдөрүндө ошондой эле кызматтардын бардык тармактарда иш жүрүп жатат. Акыркы жылдары дал ушундай кызматына же тааныш билиш жана башка байланыштарына карабай кылмыш кылып же укук бузган ар бир жаран мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылууда. Кармалгандардын арасында соттор, ички иштер кызматкерлери, мамлекеттик органдарда иштегендерден тарта, бир кездерде майлуу сүттүү кызматтарда отуруп, мамлекеттин казынасына кол салгандардан тарта, түрдүү коррупциялык схемаларды түзүп алып байыгандар да бар. Кылмыштуулукка аралашкан кызматкерлер, укук коргоо жана сот органдар кызматкерлер кимиси болбосун УКМК тарабынан, башкы прокуратура тарабынан, укук коргоо тарабынан күнүгө кармоо камоолор болуп жатат. Мисалы 21-жылы, 22-жылы, 23-жылы 3 жылдын ичинде 1000ге жакын ошого аралашкан кызматкерлер ар кандай көмүскө схемалар, ар кандай мыйзамсыз иштерге баргандар бүт баары кармалып атат да. Ошол үчүн жыл сайын кылмыштуулуктун саны азайып атат. Бул биринчи. Экинчиден, бюджетке түшкөн акчалар көбөйүп атат. 120 миллиард сом бюджетке түшүптүр. Эмне себептен? Анткени түздөн түз ошол түшкөн акчаларды мурун биз билбейбиз да, каяка кетчү. Азыр болсо бюджетке түшүрүп атат. Апта аралыгында жыл жыйынтыгын чыгарган башкы көзөмөл органында дагы коррупциялык көрүнүштөргө жол берген кызматкерлерден арылып, ичара тазалануу, кадрдык саясаттын ишин туура жүргүзүүгө, баарына үлгү болууга умтулуп жатканы байкалат. Бул багытта былтыркы жылы кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткара албагандан улам жана прокуратура органдарынын кадыр баркын кетирүүчү жоосундарды жасагандыгы үчүн бир катар кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып, айрымдары мыйзам чегинде жазаларын алышкан. 6 кызматкер кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылышты, соттолушту. Булардан улуттук коопсуздук кызматы өздөрү кармаган фактылар да бар. Биз чогуу чаран аракет менен кармап дагы бүгүн далилдеп сотко кетирип соттолгон фактылар бар. Андан сырткары, эгерде өзүнүн койгон жумушун тарта албай, кайдыгер мамиле болсо, берилген тапшырмаларды аткара албаса, бизде тартиптик комиссия деген бар. Ошол аркылуу мына 10дон ашык кызматкерди жумуштан кетирди, жумуштан. Ал эми 501 кызматкерге тартип жоопкерчиликке тартылышты. Ал эми жалпы жонунан 2023-жылы республика боюнча прокуратура тарабынан 40 миңден ашык кылмыш катталган. Салыштырып айтканда, кылмыштуулук 2022-жылга караганда 7%га азайган. Катталган кылмыштардын 65%-нын бети ачылып, өндүрүштө болгон кылмыш иштеринин ачылышы 17%га өскөн. Чындыгында мына акыркы жылдарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, коррупция менен күрөшүү, анан өнөкөт кызмат адамдарынын жанагындай коррупциялык элементтерди түзүп алып, мыйзамдардан бери ошо ыңгайлаштырып жазып алып, мамлекетте көптөгөн иштер аракеттер болгон экен. Мына акыркы убакта күбөздөр бүт тармак боюнча, мисалга алсак, ошол эле шаар курулуш, архитектура, ошол эле экология, тоо кендер тармактары боюнча, жер казыналары боюнча, мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча бүт аракеттерди мен саны менен айтып бердим. Биз план алдыга квартальный план, ай боюнча план коюп текшеребиз. Андан сырткары арыздаттанулар менен да текшеребиз. Ошонун негизинде күрөшүп жүрүп, бүгүнкү күндө көп тартип
принциптер жолго коюлду. Бул көрсөткүч 1 жыл ичинде гана жасалган иштердин жыйынтыгы. Ал эми акыркы 3 жылдын ичинде мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы турууда УКМК тарабынан 120 миллиард сом бюджетке кайтарылган. Жемкорлукка каршы күрөштө мамлекет башчы башында туруп, ар бир шектүүнүн ишин териштирип, тууган, тааныш билиш жакындарга карабай баарын сурак алып тиешеси бар экенин аныктоо тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө уюшталган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө укук коргоо органы өзгөчө улуттук коопсуздук кызматы алдыңкы орундардын биринде турат. Алардын баштаганы абдан туура. Бирок тилекке каршы уюшталган кылмыштуулук көчөдөгү же болбосо кандайдыр топтордун гана уюшталганы эмес. Ал уюшталган кылмыштуулук ак көйнөкчөн, галстукчан жогорку бийликтеги кызматкерлердин арасында, сот системасында, прокуратура болобу, укук коргоонун арасында дагы эле болсо бар. Ошолордун баары тазаламайынча бизде уюшталган кылмыштуулукка каршы күрөшүү, ошону менен бирге коррупцияга каршы күрөшүү толугу менен жеңүү мүмкүн эмес. Натыйжада ачыктыктан эле бир канча ишканалардын киреше булактары артып, миллиарддаган каражаттар мамлекеттик бюджетке түшө баштады. Акыркы жылдары коррупциядан эле бюджеттин киреше бөлүгү алда канча жогорулап, канчалаган майлы сүттүү жердеги паракорчулук чынжырлары үзүлдү. Бул тууралуу мамлекет башчысы 2 элдик курултай учурунда дагы айткан эле. Өзүбүз тойсок да көзүбүз тойбойт. Анча-мынча деп биринчи чыпалак менен жейт. Анан аты жок өтөт, анан ортончуга сөөмөй, бармак, 5 колду салат, анан монтип күрөй баштайт мына. Biz ушунун баарын мынакей акыркы 3 жылда мурдакылардын баарын ишин көрүп айтып атабыз да. Кагаз жүзүндө баягы жегендерин азыр кайтартып атпайбызбы? Жана сындап калат го, кустуризация кылып атышат деп. Биз кайра жеген ичкендин баарын кайтартып атабыз, биз ошол жерден көрүп атабыз. Бажы тармагын биз 3 эсеге көбөйттүк. Мурда 30 миллиард чогултуп жүргөн болсо, азыр 105 миллиард. Ошол эле машиналардын потогу. Айырмасы бир аз эле ашып кеткен жок. Таможнянын немеси баягы ставкасы ошол эле биз көтөргөн жокпуз. Налог менен таможня бип-бирдей баягы эле бойдон турат. Мына ошол 70 миллиард сом кайда кетип жүргөн мурда. Коррупция менен күрөш кылмыштуулукка каршы аракет натыйжасын берип, жыйынтыгында кылмыштуу топтун башында тургандар жоголуп, алардын эбегейсиз мүлкү ачыкка чыкты. Аны менен бирге жогорку кызматтагы бир нече мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттин мүлкүнө кол салууга айыпталып, миллиондогон каражаттарды бюджетке кайтарды. Кылмыштуу чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевдин кымбат унаалары, 1000ге жакын борбордогу баатирлери, асыл тукум жылкылары жана башка мүлктөрү ачыкка чыкканда таң калгандар аны азыркыга чейин санап бүтө элек. Орг преступностьтун ана башчысынын жоголушу, кулптөрдүн алынышы, 130 школдун, 7 школдун 130 школдун курулушу, аны бүт коррупциялык механизмдердин бардыгынын өзгөрүшү, бул уже кайтарылгыс түшүнүктүү маселе болуп атпайбы. Демек, коррупцияга бүттү. Эми этияттап до конца калтырбай жакшылап ушул иштерди өткөрө алыш керек. Апта аралыгында президент Садыр Жапаров соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө конвенцияга Кыргызстандын кошулуусу тууралуу мыйзамга кол койду. Конвенциянын максаты жазык укугу жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат. Ал соттолгон адамдардын адилеттүүлүгүнө жана социалдык реабилитациясына жетишүүгө көмөк көрсөтүүгө тийиш. Эми ошо соттолгон жарандар чет өлкөдөгү аларды бизге өткөрүп берүү жөнүндө эл аралык мыйзамдарга таянып, эл аралык биздин мамилелердин негизинде гана биз ошо жарандарды алып келе алабыз биздин өлкөгө. Андан кийин биздин өлкөнүн мыйзамдары менен карап чыгып, ал жарандарга мунапыс берүүгө да болот экен да. Ушул жөнүндө болуп атат. Эми мунун эң негизги баалуулугу ушул мыйзамдын кабыл алышынын. Бул чет өлкөдө жүрүп соттолуп калган адамдарды өзүбүздүн өлкөгө кайрып келүү. Өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук жана мыйзамдуулук үчүн укук коргоо органдарынын ишинин сапатынан көз каранды. Соттор, прокурорлор, миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт. Андыктан көзөмөл орган жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир тергөөчү же кызматкер гана уят болбостон, жалпы мамлекеттин беделине шек кетирилет, мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаралат. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.